Урматтуу көрүүчү, сиз дарыгерге барып, башым ооруп жатат деп айттыңыз. Анда ал башыңыз эч нерсе эмес, жакында чачыңыз катуу ооруйт. Сизди ошондуктан ооруканага жаткырабыз десе, бул дарыгер тууралуу эмне айтар элеңиз? Азыр Кыргызстандагы абал да ушундай болуп турат. Аны аз-маз гана мисалдар менен түшүндүрө кетебиз. Кыргызстан боюнча дайынсыз жоголгон адамдардын саны 3000дин тегерегинде. Алардын ичинен балдар 3 себептин айынан жоголоору айтылат. Биринчиси, баланын дене мүчөлөрүнүн сатылуусу. Чорный рынокто бир баланын 2 бөйрөгү $40,000, жүрөгү $40,000 экени белгиленип келүүдө. Бирок бул жаатта бирөө кармалып жоопко тартыла элек. Экинчиси, бул коңшу мамлекеттерге кайырчылыкка же кулчулукка сатылып кетүүсү. Үчүнчүсү, чет элдиктерге асырап алууга сатып жиберилиши. Суроо: мамлекет эмнеге өз жарандарынын малы жанын кепилдеп бербейт? Талап: мамлекет таап берсин ошол балдарды. Күнөөлүүлөрдү аныктап, шарият боюнча жазаласын. Сунуш: мамлекеттеги арам майрамдарга сапырылып жаткан акчалар ошол балдарды издөөгө которулсун жана жоголгондорду издөө иштери коомчулук алдында ачыкка чыгарылсын. Билим берүү жана илим министрлиги иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандагы ар бир 5-чи бала өз жанын өзү кыюуну көздөйт деген тыянакка келген. 2013 жылы 80 бала, 2014 жылы 106 бала өз өмүрүнө кол салган. Кыргызстанда акыркы 10 жылда өзүн өзү өлтүрүү фактысы 3 эсе көбөйгөнүн адистер белгилеп келет. Мамлекет болсо бул көйгөйлөрдүн чечимин көбүнесе экономикага такоодо. Эгер бул көйгөйлөрдүн чечими экономиканын көтөрүлүүсү менен чечиле турган болсо, Япония сыяктуу мамлекеттер суицид боюнча алдыңкы орунда турбайт эле. Японияда 100 000 адамдын ичинен 30-у өз өмүрүнө кол салат. Суроо: мамлекет мындай шумдуктуу көрүнүштүн чыныгы чечимин таптыбы? Талап: мусулмандар бардык көйгөйлөрдүн чечимин исламда деп билгендиктен, мамлекеттен окуу жайлардагы билим берүү программасы ислам негизинде түзүлүшүн талап кылат. Сунуш: Хизбут Тахрир Ислами партиясы исламдагы таалим программасы китепчесин окуу программасын түзүүчүлөргө сунуш кылат. Статистикалык маалыматтар боюнча дарыгерлер тизмесинде аракеч деп 41 800